Мындай иш-чара жазгы талаа жумуштары башталар алдында дыйкандарга сөзсүз керек болчу. Бүгүн биз өзүбүзгө керектүү көптөгөн маалыматтарды алдык дешет фермерлер. Көп крестьяндар билбейт да каяктан уруп алып, эмне мындай сорт обновление керек, ушунун баарын караштырып, могу семинардан көрүп атабыз, дотация берип атыптыр уруктар. Ушу симхозторго рахмат. Дотация кылган үчүн бизге да жакшы болуп атат. Гербицидтер келиптир, ушу эмесин характеристикасын окуп, өзүбүзгө керектүүлөрдү алып, ушу гербицидтер менен болот атпайбы азыр. Районда жазгы талаа жумуштары боюнча даярдык иштери уюшкандыкта өткөрүлдү. Негизги көңүл кылкандуу дан эгиндеринен сырткары өсүмдүк майы, кызылча жана жашылча жемиштерге бурулду. Керектүү делген үрөн, жер семирткич маселелери чечилип, дыйкандардын ишине керектүү делген уюштуруу жумуштары өз убагында аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө кант кызылчасына болгон баанын көтөрүлүшү менен ушул кант кызылчасынын дагы себини көбөйтүү, аянттарын көбөйтүүнү пландап атабыз. Бүгүнкү семинарды мына ушул дыйкандарыбызга жазында баягы бүдөмүк болуп турган ойлорун, кандай сапаттуу үрөндөр менен эмне себиш керек, кандай гербицид, кандай химиялык прополкаларды азыктандыруу, байытуу иштерин жүргүзүш керек экенин, ушул жеринде өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер менен ошол жер семирткичтерди иштеп жаткан ишкерлерибиз менен тааныштыралы деп, үрөн чарбалар, асыл тукум чарбаларында ушул жерде дыйкандарыбызга тааныштыралы деген максатта семинар өткөрүп атабыз. Мындай саамалыктар Чүй облусунун бардык райондорунда мерчемделген. Облус кылкандуу дан эгиндеринин республика боюнча 40%-тан ашуунун берет. Быйылкы тамак ашка болгон кымбатчылыкка карап, айыл чарба жумуштарына бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз дейт облус бийлигинин өкүлдөрү. Сары Өзөн чүйдүн баба дыйкандары талаага чыга баштады. Бирок ушул жазгы талаа жумуштарын биз күздө эле даярдыктарды жүргүзө баштаганбыз. Анткени ушул жазгы талаа жумуштарына күзүндө бизде 139 000 гектар жер айдалып, анын ичинде 110 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери, күзгү кылкандуу дан эгиндери себилген. Күзгү буудай 97 000 гектар жерге жана 11-12 000 гектар жерге күзгү арпалар себилген. Мындан сырткары дыйкан фермерлер суу арыктарын тазалоо, суга суу менен өз убагында камсыз кылуу сыяктуу бир катар орчундуу маселелер боюнча кеңири маалымат алышты. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.